ушундай кемпир абатты бетине жаап, жамынып, туура эмес иштерди кылабыз деп, элдерди уюштуруп, ушул иштин баардыгын жокко чыгарабыз дегендердин 24 адамды камаганбыз. Бекназаров баш болгон, Равшан Жээнбеков дөш болгон, дагы башкалары. Мына ошол үчүн биз аларды жазалаганбыз. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын, туура койгон тапшырмасын биз туура аткаргандыктан проблемалар чечилип бүттү. Ошол өзүм атайын келип убакыт кетсе дагы, убакыт өтсө дагы ушул сиздерге келейин деп атайын келдим. Себеби бул жерде Кадамжай районунда негизги чоң жаңжалдуу жана элдин көйгөйүнө тийген точкалар болгон. Бул Чечме булак проблемасы, Каражантак проблемасы, Таяндын проблемалары, мына ушул проблемалардын баардыгы бүгүнкү чечилип бүттү. Анан сырткары дагы чечилген маселелер боюнча мен сиздерге толук маалымат бере кетейин деп атам. Себеби дегенде Баткен облусу негизинен Тажикстан Республикасынын кесилиши болуп, ошол жакта проблема көп болчу. Бирок Кадамжай району, Өзбекстан менен кесилиш болгондуктан, жанагы чегара болгондуктан, Өзбекстан менен проблема көп болду. Ошондо бүгүн мен сиздердин алдыңыздарга бир эле Кадамжай районунун эмес, Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекетинин Өзбек мамлекети менен биргеликте чечилген проблеманы, чегара проблемасын толук дагы бир жолу түшүндүрүп берип кетейин деп келдим. Ушул маселе менен мен уже акыркы 4 жылдан бери ушул маселе менен күнү түнү иштеп келе жатам. Так, кээрлерге окшоп чокуп тийип, бул жерин билбей эмес, баарын билебиз. 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде Өзбекстандын проблеманы чечтик. Кудай буйрса, чегара проблемасын. 4 жылдын ичинде Тажикстан менен проблеманы чечтик. Кудай буйрса, мына эми биздин Кудай кааласа Кыргыз мамлекетинин өзүнүн сырткы толук бойдон чегарасы чечилип бүттү. Мына биз эми гана саясий дагы толук бойдон өзүбүздүн сөйлөндүүлүгүбүздү алдык деп эсептесек болот. Кыргыз мамлекетинин тарыхында жаңы, эски, байыркы тарыхында биринчи ирет Кыргыз мамлекетинин өзүнүн чегарасы толук бойдон такталып бүттү. Мына ушул дагы биздин чоң, мен ойлойм, сиздер менен кошо чечкен чоң жеңишибиз деп эсептейм. Урматтуу Баткен облусу тургундары, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштары 2000-жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 38 протоколго жана топографиялык жумуш топтору 103 протоколго кол коюшкан. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасынын жалпы узундугу 1473,166 км аралык түзөт. Анын 1170,153 км тиркеси 2017 жылы кол коюлган. Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосунда келишимге ылайык бекитилген. Ал эми 302,129 км чегара тиркеси 2022 жылдын 3-ноябрында кол коюлган. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасынын айрым участоктор жөнүндө келишим менен бекитилген. Калган 0,184 км аралыгы, то есть 840 метр аралыгы 2025 жылдын башынан тартып толугу менен такталып жазылып бүттү. Муну биз жакынкы күндөрдө 15-20 күн болду окшойт, акыркы протоколго кол койдук. Бул Чечме булагы боюнча. Ушуну менен 100% бүттү. Чечме булагы 840 метр жери бүтүлөт болчу. Кемпирабад суу сактагычын участогу боюнча. Эми Кемпирабад боюнча отдельно мен айтып берейин. Кемпирабад боюнча толук кандай акыбал эле, бүгүнкү күндө кандай акыбал болуп калды биз кол койгондон кийин. Себеби Кемпирабадты бетине жаап алышып, канчалаган адамдар ар түрдүү баягы деструктивный деп коет бизде. Ушул болбой калса экен, ушул келишим кол койбой калса экен, Кемпирабадты берибирди, сатыбирди деп калп сөздөрдү чыгарышып. Так, Кемпирабадты мына Өзбекстанга берип, даже кээ-бирлер айтып чыгышты, Кемпирабадты берип, кайсыдыр акчаларды дагы алышып алдылар деп. Ушунчалык бети жоктук сөздөрдү айтып чыгышты. Анын негизинде мына билесиздер 24 адамды ушундай Кемпирабадты бетине жаап, жамынып, туура эмес иштерди кылабыз деп элдерди уюштуруп,
ушул иштин баардыгын жокко чыгарабыз дегендердин 24 адамды камаганбыз. Бекназаров баш болгон, Равшан Жээнбеков дөш болгон, дагы башкалары. Мына ошол үчүн биз аларды жазалаганбыз. Себеби алар өздөрү билбейт. Ошо Кемпирабадка ошол жердеги 24 адамдын ичинен 10дон ашыгы өмүр бою Кемпирабадка келген эмес экен. Кемпирабад билбейт, кайсы жерде, кандай шартта, эмне кантип пайдаланып атат, көргөн эмес. Жөн эле ошо Кемпирабад сатып бер деген лозунгду кармап алышып эле ызы-чуу кыла беришкенде. Бирок аларга карабастан, алардын ушунчалык давление кылып, жаман сөздөрдү айтып, бизди ушу кайтарабыз дегенди карабастан, биз муну ушундай баягы не деп коет, упорно ушундай эме кылып отуруп, акыры бүтүрдүк. Ошондо Кемпирабад боюнча мен силерге толук түшүндүрүп айтып берип кетейин, сиздер да түшүнүп калыңыздар. Кемпирабад суу сактагычын башында карай баштаганыбызда фракциянын лидерлери, муну президентибиз да келип айтып берип кеткен өзгөнгө. Фракция лидерлери, спикердин орун басарлары баары чогултуп туруп, президенттин бир кабинетте чогултуп туруп айттык. Мына моңду каралып атат жигиттер, моңду чечип атабыз. Так, мына силерге түшүндүрүп айтайлы биз жабык ишик артында. Ушуну түшүнүп алууга дагы мындай кичине сабыр кылып тургула. Биз парламентке алып кетче сабыр кылып тургула. А парламентке алып келгенден кийин ачык айтабыз анан кийин. Десек болуп тур деп макул болуп, баардыгы макул болгон. Ошол жерде бүт баардыгы. Мына Мадумаров да ошол жерде лидер фракция болчу. Алдагы макул болгон. Алдагын айткан. Ай, мынтип эле чечилсе, эл макул болсо, бизде да макул болсун деп чечилип аткан, бүлүнүп аткан ишти бүлдүрбөйбүз да. Деп мына ошол жердеги бүт лидерлердин көзүнчө, депутаттар көзүнчө айткан. Анан кийин эле билесиздер, бир апта өткөн жок. Бир маалда эле Мадумаров өзгөгө келип, элдерди чогултуп алып эле ошол жерде сүйлөп атат. Мына эки дос дейт Кемпирабадты сатып берди. Кечээ бизди дейт чогултуп, жабык эшик артына апарып алып, баарыбыз камап алып түшүндүрүлмүш болду. Ушинтип баардыгыбызды эч кимге айтпагыла деп бизди оозубузду жаап атат. Мына эки дос сатып берди муну. Эгер булар жакшы чечсе, элге пайдалуу чечсе, мамлекеттик пайдалуу чечсе, анда ат мингизип, ат чаптырып элге эме кылбайбы жанагыдай, сүйүнчүлөбөйбү эле. Деп бүт алгыдай эң алгыш кыйын сүйлөдү го билесиң. Укмуш сүйлөп, элдин башын айландырып, тибин укмуш кылып алды. А биз андан суранганбыз, туруп тургулачы биз мына бүтүп алгыча анан кийин эме кылайлы. Ошонун негизинде канча жолу биздин мындай сүйлөшүүлөрүбүз мындай эмне деп коет, үзгүлтүккө учурады. Канча кыйынчылыктар тарттык. Бирок баары бир деле ошол айткан нерсебиздин аягына чыгардык. Ушундай деструктивный, ушундай мамлекеттин ишин бүлүндүрүүгө аракет кылгандарга чоң аракеттерине карабастан бүтүрдүк. Ошол үчүн Кемпирабад суу сактагычы боюнча мен отдельно айтып өтөйүн деп сиздерге ушу көңүлүңүздөрдү буруп атам. Кемпирабад суу сактагычын куруу үчүн историясын айтып коеюн. Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1965-жылкы 22 октябрындагы номер 475 токтомуна ылайык Өзгөн жана Кара Суу райондорунун аймагынан 5731 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Биз өзбектерге бөлүп бергенбиз. 5731. Так, бул 65-жылы болгон. Анда мен туу элек болчумун. Өз кезегинде Өзбек Министрлер Совети 65-жылдын 15 декабрында номер 659 токтому менен Кемпирабад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу Кыргыз ССРине компенсация катары 4127 гектар жерди берген. Биздин аларга бөлүп берген 5731 ордуна өзбектер бизге 4127 гектар жерди берди. Анын 2966 гектары Анжан облусунан жана 1161 гектары Фергана облусунан. Өткөрүлүп алган жерлердеги чек ара өзгөртүлүп кайрадан жазылган жана ал жазуулар Кыргыз ССР Министрлер Совети бекиткен. Мен муну Кадамжай үчүн эмне үчүн айтып атамын? Көпчүлүк ушул жерлердин көпчүлүгү Кадамжайдан берилген ошондо. Кадамжай районунан берилген, Өзбекстандан бизге өткүзүп берилген. Азыр кайсы жерлер экенин айтамын. Ошондо ошол деструктивный баягы оппозициянын дегендер ошолордо айтты.
Bizge zачем keregi var? Sen Kadamjaydan berip salıptır, bizge Özgön'den bersin demiş. Özgön, Kadamjay, Alaboka, Aktala, Çakkal, Türk, bardık bizim memleketimiz. Bardık bizim elimiz, yerimiz. Hadi rayonga bölünüp, rayondan alsa rayonga bersin, aile hükümetten alsa aile hükümetke bersin de otura turgan olsa, anda biz memleket bulmaya kalmayız. Mına o жерде мына ол менің айылым olur, барып ол мына барып айылы. Şu barbanın başında mına 10 hektar жерді мен өзім сұрап алдым. Біздің айылға вообще кирип келіпсіздер, қачып қалып жүрген депші. Şu 10 hektar жерді бізге берген депші. Десем, ошол жерде күрүшкөн. Сиз өзүңүздүн айылыңызды коргоп атасыз го деп. Мен айттым, менде өзүм айылым керек дедим. Өзүм айылым керек да, себеби мен ушул жерде бала болуу үчүн өстүм. Ушул жерлерде чуркап жүрдүм мына ушул жерлерде. Ошондо эсимде бар. Могул жерде өзбектин чек арачылары бизге кирип келип, эмне Шабдалы зары деген шабдалыларыбыз бар да, ошолорду бизди өткүзбөй таза кыйнанчылык. Ошол эсиме түштү дагы, ушул 10 гектар жерди дагы биз ошодон кошуп алдык. Буну мен жөн эле сурап алдым дагы. Баягы миңдин ичине кирген жок бул, ачык айтайын. 10 гектарды жөн эле сурап алдым. Ошондо 10 гектар мына жерден кошулду. А бул жерде болсо, мына 1000 гектар кошулду. Мунун 500 гектарын биз өзгөндүктөргө бердик, 500 гектарын сузактыктарга бердик. Ошентип, урматтуу туугандар, баягы Кемпирабад боюнча 4485 гектар жердин 4127 мурда берген. Булар бербей калган 358 ордуна биз 1000 гектар жердин Özgön менен Сузак райондоруна 500 гектардан алып бөлүп бердик.